Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Өзбекстандан келген этникалык кыргызмын. Чыккыла кеткиле, көчүп кеткиле сен деп адам бөлүп ушинтишип атат. Ал эме дейт, кечин абая келип алып, сен президентибиз эмеден дейт, көлдөн болот, мага болушат деп ошентип кетти. Кыздарым деле күйөөгө ийсе ушул жерде күйөөгө бире турган үйүм жок дейчи. Медиахабка Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыз Зарылкан Бакиева кайрылып, үнүн президентке жеткирүүгө жардам берүүнү суранды. Анын айтымында кошунасы сатып алган жерин талашып, үй бүлөсүнө тынчтык бербей келет. 2 бөлмөлүү чакан үйдө өткөн жылы жолдошу менен бир канча чакырымдан суу ташып келип, өз колдору менен тургузушкан. Быйыл конушта суу чыгып, полигондо түтүн жоголуп, президент жер мунапысы жөнүндө мыйзамга кол койгондон кийин Бакиеванын жери кошунасынын көзүнө түшкөн. Мен Бакиева Зарылкан 2010 жылдары турмушумдун айынан 3 кызым менен үй бүлөм менен Өзбекстандан көчүп келгем, тириликтин айынан. Ушул Бишкекке келип, ушул жакта тирилик кыла баштадым квартирада. Квартирада кыйналып жашап, 2022 жылы мен бул жактан, полигон жактан арзанбы кымбатпы иши кылып мен жер сатып алдым. Анын распискасы менен алгам. Бакирова Рыспыбе эжеден алганмын. Ошол анан мен бул үйдү өзүм үй бүлөм менен суу жок жерден курганбыз. Суу жок болчу анда. Вообще суу жок эле. 1 километр жерден суу алып келип, буну лайларды тургузуп өзүбүз эчтекеси жок кыйналып сууду ташып ошентип бүтүрүп эми бүтүрөйүн дегенде бир адамдар келип бизди жерди көрсөткөн. Баланын Талай деген баланын эмеси эжеси келип, меники бул жер деп бизди басынтырып, элдерди чогултуруп алып келип уруп деле кетти мени. Мен унчуккан деле жокмун. Милицияларга бардым, алар деле эчтеке кылбады. Паспортуңуз жок экен деп. Ошол бойдон калып калдым. Талаш түнү менен келип сөгүнүп көчүп кет деп мени башка бирөөнүн квартирасында отурабыз. 3 кызым бар, колунда балам бар, күйөөм оор чыгып каршылык кыла албайбыз буларга. Ошондо кайсы кошунаңыз талашып атат? Биякта ошол бир дубал кошунасы талай. Ушул туалетти деле ээлеп алды. Биз өзүбүз жакта башка бир эме кылып алдык. Ошол жерде чыккыла кеткиле, көчүп кеткиле сен деп адам бөлүп ушинтишип атат. Негизи бул жакта башка дагы мына кошуналарыңыздын үйлөрүнүн документтери барбы? Жок, булар деле качан өзү үстүн куруп эме кылып жашамайынча техпаспорт берилбейт деген. Техпаспортту ошо үстүн жапсаңар анан берилет деген. Биз ага үстөт этпей, күчүбүз жетпей, материалдык жактан кыйналып, мына бүтпөй калды. Ошол бияктан күйөөм ооруп, колу бир жагы иштебейт, инсульт алган. Ошо иштеп жүргөндө өзүбүз кылдык эле ушул жердичи. Колдору иштеп жүргөн. Азыр быйыл бүтүп калмак эле иштеп жүргөн. Сиз бүгүн мага ыйлап чалдыңыз да, эмне болду? Андай көз жашыңызга эмне себеп болду? Көз жашыма бул күндө 3-4 күндө бир келип эле сөгүп чыккыла кеткиле бычак көтөрүп чыгам, анан өлтүрүп коем, көмүп коем деп ушинтип чыгат. Анан мен күйөөм ооруган үчүн көчөгө чыгарбайм. Эшти кылып алам, коюмчу эми. 2 жолу милициялар келди. Бирисинде деле чыкпай арыз жаздырышып кетти. Азыр дагы кечинде деле келди, азыр бая деле келди. Азыр мына уктап калганбы ушу кошунабыз. Дагы бир аз туруп баштайт. Мен өзүм жүрөгүм сыгылып, ооручан болуп калдым ушу жердин ай. Ал эме дейт, кечин абая келип алып, сен президентибиз эмеден дейт, көлдөн болот, мага болушат деп ошентип кетти. Бакиева 3 кыздын жана 1 уулдун энеси. Жолдошу жакында эле инсульт болуп, бир колу иштебей калган. Үй бүлө чоң кызынын тапканына жашайт. Бакиева өзү эмчектеги баласын жана жолдошун карагандыктан үйдөн чыга да албайт. Каражаттын жоктугунан үй бүлө 2 бөлмөлүү үйүн бүтүрө албай убара. Мен биякта күчүбүз жетпесе деле күйөөм балдарым менен үчөөбүз бияктан бияктан ортодон печка кылып, кыздарга нарака кылабыз деген ниетте кылганбыз да. Мына ошол бойдон турат. Эчтекемиз мына азыр күйөөм иштегенде мен уну бүтүп алат эле, кол иштебей.
аял киши экен, менин күчүм жетпей жатты. Биздин тапканыбыз тириликке кетет. Кызым иштейт, мына азыр эртең менен келди. Кафеде иштеп, бизди багып атат азыр. Бакиеванын ою боюнча кошунасы аны өзбек жараны болгондугу үчүн котулап жатат. Себеби аял өзүнө жана балдарына кыргыз жарандыгын ала албай келет. Ал президенттен паспорт алууга да жардам беришин суранат. Мен ушу кыздарым чоңойгонча көп квартира алып жүргөн үчүн ошо документке мына былтыр 20-21 акырында президентке кат жаздырган киши деле мына менден акча алып ал деле жок. Кичине 10 000 акча берсең мен турлап берем деген анын жагымын берген. Азыр өзүнө чалсам өзү деле албайтмын. Ал акыйкат экен. Ошолорго ишенген мен бир жактан жардам берип калабы деп. Бул балаңызда медресеси барбы? Мен биякта республиканский больницада турдум. Ал жерде ошо сертификат берилди. Мен паспортум алгандан кийин эме метрика бересиз. Расписка менен мен 44 000 бергем. 44 000 бергем. Неме Бакирова Республикага 44 000. Мен күчүм ушуга жетти. Эл катары эже эгер мындан биягын сурасаңыз мен кийин берейин. Азыр шартым жок болуп атат деп качандан бери айтып келем. Ошол эже деле алиге чейин жок. Мен сага фундамент деле саткан, жерди саткан эмесмин деп өзгөрүп баштадым дедим. Биз барганда кошунасы менен да сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду, бирок ал камерага сүйлөп берүүдөн баш тартып койду. Ошентсе да Бакиеваны коркутканыңыз чынбы деген суроого ал жерди мыйзамсыз басып алган, көчүп кетиши керек деген сөздөрдү айтты. Бербейт. Эчтеке жөнөтпөй эле. Президентке жөнөтөт. Чоңгуз. Эчтеке жөнөтпөй эле. Кимге? Өзүчү жер. Жок. Мындан үстүнөн дагы бирөө бар. Жок. Мунун үстүндө дагы бирөө бар. Жок, мени президент четсин сен тууганың, а? Бул эже айтып атат, сизди кече келип коркуттуңузбу? Кече коркуттуңузбу бул эжени? Коркутту. Мас болуп Жок, үнүн угузайм. Кой туруңуз, мен сурап алышым керек. Эже айтып атат кече эле кеткиле тынчыраак. Элдин баары жаман көрүп атат маякталар баары. Мен эмне үчүн көчүп кетишим керек, Талай, мен эмне элге душмандык кылыпмынбы? Айтсаң сен мынакей татчы чоңгуз. Байке. Мен Айнакан Өмүрзакова. Ооба, былтыр ушу үйдү куруп атканбыз. Мен дагы жаңы тургузуп аткам. Бу келин дагы жаңы үйүн тургузам деп ошол менден идиштерди алып кеткен, суу ташыган идиштерди алып кеткен. Былтыр күйөөсү экөө эле ошентип эптеп тырмалап дубалын тургуздушту. Анан ушулар алган жер экен эле деп калганбыз. Анан быйыл эле ушундай эме чыгып атат го, билбейм анысын эми. Былтыр эгер эси боло турган болсо былтыр айтыш керек эле. Анан быйыл эмне антип басылып атышат. Анан бул келин ошо акчасын бергем. Расчеттошконбуз деп атат. Анан башкасын билбейт экем ошо. Мен дагы бирөөдөн сатып алганмын. Бул дагы ошо бирөөдөн сатып алган да ошентип. Бир сыйра элешкен экен, анан кийин сатып алганбыз ошентип. Азыр ошондо президенттин жарлыгы чыгып, сиздер документтерди тапшырдыңыздарбы? Эми азыр быйыл тапшырып атабыз, ошо тапшырып келдик. Эми ошо чечилсе ошо техпаспорт беребиз деп атат ошо. Кыздарым деле күйөөгө ийсе ушул жерде күйөөгө бере турган үйүм жок дейчи, кызыма. Жерде 2 комната осуян бүтүрүп эме кылып алайын дегенмечи. Оң жагына чечилип калар. Эже бар, Гүлнар эже ошол бир жакта бекер эле турат. Ушул жерден үйүңөрдү бүтүрүп аласыңар, бир кадам жер, алыстан не кыласың, квартиралап, кыйналасың. Атайын ушул жерге келип бүтүрүп ал кызым деп, ушул жерге үйдүн ээси менен тааныштырып мени, Айнура эже менен тааныштырып, ошо Айнура эже айткан бул жерде беймарал үйлөрүң бүтүрүп алгыча отура бер. Кенен отура бер. Квартиранын акчасын бербе. Ушул жерде бекер отура бер. Үйүңдү бүтүрүп ал кыздарың менен деп соопчулук кылып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Өзбекстандан келген этникалык кыргызмын. Мага жардамыңызды көрсөтүңүз. Мен ушул былтыр ушул жерге келип
жер алганмын. Ал жер деле мошенниктердин жери болуп чыкты. Мен расписка менен алган, Бакирова РСПБ эжеден алган бул жерди. Биз бул жерде эч кандай урдап алып алган жокпуз, салып аткан жокпуз. Кошуналарым билет бардыгы. Мен кыйналып 4 балам менен үй бүлөм менен ушул жерде кыргызстандык болуп жашайын деп ушул жерди эжеден сатып алганмын.